саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин ушул уюштурулган иш-чара улуттун улуулугу наркында деген иш-чара боюнча ушу мектепте иш-чара өткөрүлүп жатат. Муну менен биз эмнени айтмакчыбыз? Биз ушу балдарыбыз улуттун наркын унутпасын, баалуулугун, каада салтын унутпасын деген мааниде ушул иш-чара өткөрүлүп жатат. Бул 3-В класста менин неберем окуйт. Турсунай Жээнбекова. Биз абдан ыраазыбыз. Турсунай Жээнбековага абдан жакшы тарбия берип, жакшы билимин өркүндөтүп атат балдардын. Ушундай жакшы иш-чараларды ар дайым уюштуруп турат. Ошол үчүн биз ага абдан ыраазыбыз. Ушундай иш-чаралар көп болсун. Балдарыбыз ушу ата салтын барктап, нарктап, жакшы тарбия алып чоңоюшуна тилектешмин. Саламатсызбы? Мен Курманов Алмаз Абдыкалыкович. Бүгүнкү улуттук гимназиянын 5-чи улуттук гимназиянын улуттун баалуулугу наркында аттуу иш-чарасына катышып отурабыз. Ушул улуттук гимназиянын администрациясына 3-В класстын эжеи Турсунай эжейге ушундайды уюштуруп атканына чоң ыраазычылыгыбызды айтабыз. Негизи эле кыргыз улутунун каада салты улук. Азыркы учурда көптүр нерселер унутулуп атат. Каада салт, наркы. Ошону бүгүн да жаңыртып, шаар жеринде ушундайларды уюштуруп, сонун нерселерди жасап атканына дагы бир жолу ушу администрацияга ыраазычылык айтабыз. Бүгүнкү кече жакшы өтүшүн каалайбыз. Саламатсыздарбы, кутман күнүңүздөр менен. Кыргызстан биздин мекенибиз. Кыргыз эли байыртадан уюткулуу улут болуп, улуу тарыхка, салт санжырага бай болуп, аларды канчалаган кылымдар бою жоготпой, муунда муунга жеткирип, биздин заманга чейин сактап келген. Анда эмесе 3-В классын улуттун улуулугун аркында деген темадагы класстык саатын ачык деп жарыялайбыз. Кыргыз элим улуу эл, байыркы деп айтылган, кытайлардын жазмасында балбал ташта жазылган. Кылымдар бою келаткан, көнөрбөгөн наркы бар, эскиртпей улап келаткан, элимдин каада салты бар. Улууну сыйлап урматтайт, кичүүгө ызат деп айтат, кыргыздын нарк насилин кылымдап сактап келатат. Элде жок дүйнө боюнча эпосу бар манасчы, гимназиядагы жазылып, айтылып келет карачы. Биз дагы айтабыз манасты ар бир кыргыз баласы. Көздөй учкан кутманың не? Ак калпак кыргыз элин. Туудай бийик тутканың не? Ала тоодой кыргыз элин. Колдой турган пириң кайсы? Манас бабан экен. Жолдой турган үрүң кайсы? Анамыз атам экен. Ат семирип өк болдуң, аламды бузган көй кашка, чогулушуп кырк болдуң, тонсуз келген чорого, жака салдың жеңидес, кошкадана торгой көз, тон кийгизди зор манас, атсыз келген чорого, кара байыр казанат, калды
жұртқа тисе екен деп керегим. Ар бир таңда тілеп келемин. Ол қыздарың даңа залапыр айтат. Улуу жұртын қандай жақшы көрөрүн. Мен қырғызмын, сатылбаған, сатпаған. Мен қырғызмын, бабан арқын сақтаған. Ата жұртқа жазасам деп биремгек, ар күн сайын чоң азатқа аттанам. Мен қырғызмын, асман жерге жашташмын, эзелкимин, келечекмин, мақсатмын. Кылыдағы кышайғанын каабайм, кырчылдаган кыргыз деген жакшы аттын. Мен қырғызмын, түгөнөрдө түтөгөн. Мен қырғызмын, жоқ баларды күчөгөн. Мен қырғызмын, тарыхым бар, тилим бар. Мезгилдинде очун корон түзөгөн. Мен қырғызмын, жанакөймін, улуумун. Мертинтпеген эчен азап улуумун. Кылымдарга улап кетер дагы да. Кыргызмын мен эр манасқа муунмун. Эх, кыргызым, ойгончу эсти жебе, эне атаңдын айтканын эски дебе. Тарых титсен тар сатып сауган менен, таңдайыңа сайбат эски жебе. Қақшап келем до кетип аударған, қарғышсыз қапып қалбағыла. Бұрмаладық тілді деп қантип айтам, бабалардың байырқа арбағына. Учылқанды мойныма артамдағы, ұлытымдың азабын тартамдағы. Ұнуттық деп тілімді қантип айтам, ұрпақтарға уялбай арқамдағы. Тілсіз елдің тұқымы құрыт болған, тілін сақтап қалған ел ұлыт болған. Ата салтын мұрасын ұнытқандар, ақыр түбі тірілөй дүдік болған. Ташты сығып тарықты төккім келет, тілімді мен туу тұтып өткім келет. Эне тілін әсіріп чанғандарды, эне тілде ашатып сөккім келет. Дил жолбойт, жолсо жолот дил, уулуңда, кызыңда жолот бил. Дил жолбойт, жолсо айланасың, колубусуз мунжуга тоолок бир. Қалдағанның бар елі қанат емес, қабыланның бар елі манас емес. Халқы чаңған, халқының тілін чаңған, хан болсы да қырғыздың баласы емес. Жашоодо сен бар үчүн жарык күнүм, кымбаттым эне тилим, эне сүтүм. Кыргыз тилде сүйлөгөн айкөл манас, дем берет урпактарга сенин күчүң. Тилден келет бабалардын тилеги, тилден келет жакшылыктын илеби. Кан айланкан толтосуна жүрөктүн, тили бизди жаныбыз деп билели. Абалтадан салт санасын сақтаған, ақыл ойын алыс жолда тақтаған, қылымдардан қылымдарды қарытқан, қырғыз өмдің нарқы менен, салты менен, тили менен мақтанам.
кыргызмын деп айтабыз, көтөрүлө даңктана, кыргызмын деп мактанамын, ырын ырдай дагдана. Акуудай биздин кыздардын бийлегенин көрөлү, кече бизге көр кошсун бийчилерге кезек берели. Сыйкырдуу кыздардын аткаруусунда
Акыл насат сөздөрдү айтышкан кыргыз ыр менен түшүнгөнгө сезилет тарбиялык мааниси. Анда эмесе макалдарга кезек берели. Ата сөзү алга сүрөт адамды, эне сөзү эпке салат жаманды. Аламдын көркүн көз ачат, адамдын көзүн сөз ачат. Ооздун көркү тил, тилдин көркү сөз. Өнөр алды кызыл тил. Адам сөзүнөн сынат, уй мүзүнөн сынат. Адам сөзгө байланат, айбан чөпкө байланат. Билимдүүнүн сөзү өткүр, өнөрлүүнүн көзү өткүр. Адамдын даңкын чарган да тил, тарпын чарган да тил. Ата көргөн ок жанот, эне көргөн тон бучат. Ата мекен эне нур, мекенден айрылганча өмүрдөн айрыл. Атаң барда эл тааны, атың барда жер тааны. Энесин көрүп кызын ал, эшин көрүп төрүнө өт. Уудун уу мекен коргойт, душмандын астын торойт. Элиң барда жардымын дебе, мекениң барда шордумун дебе. Эгемендик алганы, эли өнүгүүдө мекени, бүт дүйнө билет эркин өлкө Кыргызстан экенин, мекен жер Анжеликанын аткаруусунда. Салтыбыз кылымга арыткан, наткыбыз үйнө таныткан.
Kança görgönbüz Azatlık üçün gelgenbüz Ayanba canım ekendip Alato asıl elden biz Damtala durgan Barkala durgan Maktana durgan elim var Damtala durgan Barkala durgan Maktana durgan elim var Maktana durgan elim var Ata baba murası, bozuk komusak kalpak. Unutmasın bulardı, onun alardактап. Ар бир кыргыз баласы ак калпакты кийишсин, ак боз үйдө олтуруп, манас айтып шартылдап, комуз черте билишсин. Палпа ишип меңелер, суйка ишип жеңелер, элешекти кийишсе перилерге теңелер. Сүлөөсүнөн суусардан, кастарланып тигилген, тебетейлер байыртан, баалуу башка кийимден. Самайлары сенселген, көрк кошулган көркүнө, кызыл кымкап, кундуз жек, кыздар кийген шөкүлө. Ак калпагы кыргыздын, ак жүзүндөй нур кыздын, ак кар баскан тоолордо ак нурундай жылдыздын. Boro, жалгыз тек, 3 кыл комуз чертилбейт, күгө келбейт чебер колсуз. Оп оңой көргөн көзгө жөп жөнөкөй, бирок да өнөрү бар айтып болбус. Кылымдан кылым санап көксөй, жыргалдуу бизден ушул күндү көздөй. Бул комуз көп сууларды кечип келген, эли да комузундай жөп жөнөкөй. Жаштар маршы аткаруучу Бекболсунова мырзайым. Жаштар маршы.
менен кумурска. Жаады жайбай ырдады, инелик жаны тынбады. Кыл чайып көзү сагыча, кыштын келип турганы. Анда жашыл чөп баскан табаны, түнөк көп, түркүн тамагы. Азыр инеликтин ырдоого келбей калды абы, жыгып кумурскага барды. Курбум кумурска, өзүң мени жакшылап, жазга чейин жакшы бак, деди инелик. Анда кумурска, сен деги жайында иштедиң беле өзүң? Ой, курбум кумурска, кол тийбеди жумушка. Жайды жайбай ырдадым, жыргадым. Жайды жайбай ырдасаң, анда кышта кылчууда биле, деп кумурска эшигин жаап алды. Достор, инеликтей жалкоо болбой эмгекчил болобу. Башкалардан өзгөчө улуттук таң агачлары 5 бармагы баш болуп, азыр да келе жатпайбы? Жоопкерчилик заманда жоокерлер үчүн жасалган бир кужунга батуучу гүлазык деп аталган. Даярдашкан энелер жолуна деп гүлазык, жортуулга чыкканда жумалап, айлап жол басыр. Чалап максым бозо деп сусундуктар түрү бар. Сусундуктар ичинде кымыздын дагы гүлү бар. Дасторкон кыздардын аткаруусунда.
ата мекен айтат биздин балдарым. Акалпактан башты бийик кармагын, кайда барсам сыймыктанам ар дайым. Кандай бакыт кыргыз болуп калганым. Мен элим туган коюнда торолгон, менин жерим ак булутка оролгон. Таж меткен улугуна улугдон, тач кийген аппак күмүш долордон. Билесиңби жылдыз болуп жанганын, бииктикти алатодон алгамын. Тереңди кыйсык көлдөн кармадым, кандай бакыт кыргыз болуп калганым. Мен элим туган коюнда торолгон, менин жерим ак булутка оролгон. Таж меткен улугуна улугдон, тач кийген аппак күмүш долордон. Айгай күнгө алмаштырбас ардагы, айнын баштан бүт өмүрдү арнагын. Кайталасын сыймыктанып балдарым, кандай бакыт кыргыз болуп калганым. Мен элим туган коюнда торолгон, менин жерим ак булутка оролгон. Таж меткен улугуна улугдон, тач кийген аппак күмүш долордон. Мен элим туган коюнда торолгон, менин жерим ак булутка оролгон. Таж меткен улугуна улугдон, тач кийген аппак күмүш долордон. Тач кийген аппак күмүш долордон. Кылымдарды карыткан улуттук оюн көкбөрү, көрүшүп бул оюнду таңданат дүйнө элдери. Көкбөрү бийи балдардын аткаруусунда. Жалындады жигиттин карегенен өрттөрү, алатоодай бийиктин алып оюну көкбөрү. Кызгып турат сүрөтүп кыргыз улатасын, алгалайге алдым деп ата берет батасын. Элли жыйылып башталганда бул кумар, терлер судай коюлуп колдогондор чуугулар. Эзем мыкчы вечерин эки көк жал кагышты, ажал жеткен улакта алагандар кырышты. Алга жигиттер атырлар күлүктөр, тай казанды толтурат кары толгон билектер. Кара булчун кара күч көкбөрүгө канат күч, убайларды көбөйтүп булагыңды сала түш. Убайларды көбөйтүп булагыңды сала түш. Сакалдарды кырып, жаш жигиттер ышкырып, тору атшан улакты такымына кыстырып, күлөт элди шат кылып, күлүп бары каткырып, көзү келди таймаштын күлүктөрүн чаптырып. Ула жигит шартыңды, улак жаңы тартылды, алды кетти көкбөрү кана сүйүн калкыңды. Тулбарыңды токтотпо, туяк күчүн жоготпо, кызый келгенде кызыл камчы тоготпо. Алга жигиттер атырлар күлүктөр, тай казанды толтурат кары толгон билектер. Кара булчун кара күч көкбөрүгө канат түш, убайларды көбөйтүп булагыңды сала түш. Убайларды көбөйтүп булагыңды сала түш.
жигиттер атырлады күлүктөр тай казанды толтурат кары толгон билектер кара булчун кара күч көкбөрүгө канат күч упайларды көбөйтүп булагыңды сала түш сылгалга жигиттер атырлады күлүктөр тай казанды толтурат кары толгон билектер кара булчун кара күч көкбөрүгө канат күч упайларды көбөйтүп булагыңды сала түш упайларды көбөйтүп булагыңды сала түш Төңкөрүш Алтынбек Исмаилов. Байка кыргыз бир нерсе башталууда, баткак кечкен кадамдар ташталууда, кара курсак кампайып тойгон менен, корком жан дүйнөң ач калууда. Өй көп күндө өмүрдү сүргөн жаман, өз жаныңды камаган түрмөң жаман. Сууга шектей быкшыган сезим менен, сулуулукка сук артып жүргөн жаман. Быкшып күйбөй жалындап жанган жакшы, бардык жерде таза көл калган жакшы. Жалган сөздү жаманып жашаганча, жаратканга жалаңач барган жакшы. Жер каратып кедейлик уяңдыгың, жеңден тартып башындат улам бүгүн. Аш жалаңач өткөндөн уялбастан, адам болбой калгандан уял бүгүн. Ала куштуу атынан аташ керек, адамсыңбы, адамча жашаш керек. Жакшы турмуш өзеле келбей тура, жан дүйнөгө төңкөрүш жасаш керек. Манастай тылгандай кыргыз өз касиеттери менен нукура таза сактоо менен жашаш керек. Ошондо кыргыз бойдон сакталат. Кана балдар кыргыздын касиеттери жөнүндө айтылчу. Кыргыздын улуулугу карапайым мүнөзүндө. Кыргыздын сулуулугу таза кирсиз жүрөгүндө. Кыргыздын күчү биримдигинде. Кыргыздын байлыгы керемет тоолорунда. Кыргыздын сыймыгы Сык көлүндө. Кыргыздын тарыхы Санжырада. Кыргыздын маданияты Манаста. Кыргыздын музыкасы Комузунда. Кыргыздын өлбөстүгү эне тилинде каада. Кыргыздын ооздугу Шырдагында. Кыргыздын өлбөстүгү эне тилинде каада салтында. Кыргызстан. Бирөө жүрсө байлык издеп турмуштан, бирөө жашайт бакыт тилеп жылдыздан. Башкаларды билбейм бирок менин байлыгымда, бакытымда Кыргызстан. Асыл дүйнө таппай ачуу турмуштан, адамдар бар аруулуктан жылмышкан. Андайларды билбейм бирок менин ар намысым абийиримда Кыргызстан. Өскерт башын ойлоп такка тырмышкан, өкүмдөрдүн көбүн көрдүк турмуштан. Өзгөлөрдү билбейм бирок мен үчүн өйдө турат бүт барынан Кыргызстан. Бийгим болуп жылдыз учкан жүрөгүмдө жашасын Кыргызстан. Ак бата тилеп бул турмуштан кайкып учар канатым Кыргызстан. Kırgızistan.
кыргыз элинин улуттук баалуулуктарын кыргыз калкы туу туткан. Аны алмуздактан бери азектеп, эненин сүтү, бешиктеги ыры, атанын кеби, нарктуу санжыралары менен укумдан тукумга сактап өткөрүп келген. Улуттук баалуулуктар улуттун улуулугун сактаган өзгөчөлүгү, кыргызды кыргыз катары сактап келген улуттун сыймыгы жана тарыхы болуп эсептелинет. Анда эмесе жыйынтыктоо үчүн сөздү мектебибиздин директору Асанова Мелисхан Биримкуловнага, окуу завучу Кожомбердиева Айнура Алиаскаровнага, окуу завучу Жайнак агайыбызга сөз берилет. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, кесиптештер жана бул жердеги биздин сүйүктүү окуучулар. Мен ушунчалык толкунданып турам, себеби ушул биз окутуп аткан окуучулардын ушунчалык таланттуу экендигине, анан ушундай бир жан дүйнөгө жеткизип, ушул кыргыздын улуттун улуулугу наркында экендигин даңазалап тургандыгында. Буга чейин дагы ушу биздин мектеп лицейде негизи улуттук тем дүйнөлүк бийиктик оңгу жолу жарлыгынын алкагында бир топ иш алып барылып атат. Бирок ошолордун ичинен 3 класс, башталгыч класстын окуучулары ушунчалык бир жогорку деңгээлдеги бир иш чараны алып чыгышты. Ошол иш чараны уюштурууда Турсунай Жээнбековнанын жетекчилиги астында болуп атат. Эжебизге анан ушул иш чараны уюштурганда ата-энелердин салымы чоң, ата-энелерге терең ыраазычылык билдирип өткүм келип атат. Жетекчи катары анан ушул биз окутуп аткан, билим берип аткан окуучулардын ар биринин жан дүйнөсүндө ушул улуттук наркты жеткирүү менен биз мына ошол жогоруда айтылып аткан улуттук деңгээлге, дүйнөлүк деңгээлге чыгабыз деген ишенимдемин да. Анан азаматсыңар балдар. Мен ушул силердин ар бириңер менен сыймыктанып, ушундан толкунданып отурдум. Жеке эле мен эмес, бул жерде ар бир ата-эне баласы чыкканда ушундай бир жан дүйнөсүндө бир сезим пайда болот болуш керек. Мына ушул келечекте балдарыбыз бизди ушул дүйнөлүк деңгээлге алып чыккан мыкты уул кыздардан болсун. Ар бириңиздердин жан дүйнөңүздөрдө ушу балдар үчүн эмнени ниет кылып, эмнени тилек кылып атсаңар, ошолордун баары ишке ашсын. Балдарыбыз дайыма азаматсыңар, келечегиңер кең болсун, мындан ары окууңар ийгиликтүү болсун. Мындан дагы ушул биздин мектепти дүйнөгө тааныткан мыкты уул кыздардан болгула. Баарыңыздарга рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, кесиптештер, анан биздин сүйүктүү окуучулар. Жогоруда биздин 3-В классынан аны жетектеген эжейибиз Турсунай эжейдин жетекчилигинде өткөн улуттун улуулугу наркында деген темадагы ушундай тарбиялык кечеге күбө болдуңуздар. Биздин президентибиз, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун 2024-жылдын 18 декабрындагы улуттук дем дүйнөлүк бийиктик оңгу жолу жарлыгынын алкагында биздин улуттук инновациялык технологиялар мектеп лицейинде бир нече ушундай мыкты деңгээлдеги иш чаралар жүрүп жатат. Мына ошол бүгүнкү иш чарадагы, мына ошол жарлыктын алкагындагы иш чара деп билдим. Ушул бүгүнкү өзүңүздөр күбө болгондой, бүгүнкү кече менин жеке көз карашымда абдан мыкты деңгээлде өттү деп эсептейм. Ушул жерде балдардын сахнага өздөрүн алып чыгуусу, алып жүрүүсү, булардын формасы, ар бир номерге окуучулардын ушунчалык жоопкерчиликтүүлүк менен даярдангандыгы, өздөрүн ушундай элдин алдында баягы ийнине чейин, ийнине жеткире аткара ушундай аракет кылган, талпынгандары бизди абдан кубандырды. Көрүп отуруп биз да суктандык. Ушунчалык баягы уюштурганга буга да жөндөм керек. Биздин эжейдин ушунчалык жөндөмдүүлүгү, балдарды ушундай уюштура билгендиги, ата-энелерди уюштура билгендиги бизди абдан суктандырат.
эжейдин бул биринчи жолку эле мындай эмгек эмес, ар жыл сайын өткөн ушундай иш-чараларды мыкты деңгээлде алып чыгат. Мен азыр карап отуруп эстедим. Эң биринчи ушу класстын Алипе майрамында алып чыкканы дагы ушунчалык жогорку деңгээлде болуп баарыбыз суктанганбыз. Анан азыр бул балдар бир аз анда кичирээк болчу, азыр чоңоюп калышыптыр. Азыр өздөрүн билинди аябагандай эле өз алдынча болушуп, ар бир номерде бирин-бири мындай сүйрөп, жетектеп, эметип бирин-бири толуктап ушундай жакшы нукка түшүп калышыптыр. Ушунун баары эжейдин эмгеги, анан албетте ата-энелерден ушунчалык колдоо көрсөтүп, балдар үчүн мына канча ата-эне келип, балдардын ушул бүгүнкү иш-чарасына кошо даярданып, кошо кам көрүп, кийимин даярдап, моунун баарын даярдап дегендей дем берип отурасыздар. Учурдан пайдаланып, биринчи эжейибизге чоң администрациянын атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан ушул жерде отурган ата-энелерге чоң алкыш, рахмат. Балдарды канчалык сыйласаңыздар, канчалык колдосоңуздар, кийин ошо балдарыңыздардан ошончолук жакшылык, урмат, сый көрөсүздөр. Карганда ушул балдардын чайын ичесиздер деп ойлойм. Анан биздин албетте кичинекей бөбөктөрүбүз, биздин сүйүктүү окуучуларыбыз азаматсыңар демекчимин. Азаматсыңар. Силер мыктысыңар. Силердин ар бир алып чыккан номериңер мыкты деңгээлде болду. Балдардын бийи дагы, кыздардын бийи дагы, ар бир аткарган ырларыңар, жанагы алып чыккан көркөм окууңар, айтууңар, тамсилдериңер, макалдарыңар, айтор бардыгын эч дегени калтырбай алып чыктыңар. Биз силерге ыраазыбыз. Рахмат барыңыздарга. Чоң рахмат. Анда кийинки сөздү 3-В класстын ата-энелерине берсек. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү улуттун улуулугу наркында деген салтанаттуу кечебиздин катышуучулары, урматтуу мугалимдер, ата-энелер, окуучуларыбыз, ушул иш-чарабызды ийгиликтүү деңгээлде өткөрүп алдык. Эмне дейбиз? Бул өзү эле айтып тургандай, ошо улуттук нарктуулугубузду, салт санаабызды жоготпосок деген деңгээлде ойдо ушундай балдарыбызга көрсөтүп, ушу балдарыбыздын катышуусу менен ушул иш-чараны уюштурдук. Мынакей ушул уюштуруу демилгеси ушул мынакей эжекебиз Турсунай Жээнбековна, сизге терең таазим. Ар жыл сайын ар кандай масштабтуу ушундай кечелерди уюштуруп келесиз. Сиздин эмгегиңизди, талабыңызды өтө баалайбыз. Балдарыбыз жакшы таалим тарбияда өсүп чоңоюп келе жатышат. Биз сыймыктанабыз. Сизге ден соолук бекем. Ишиңизде дайым ийгилик болсун. Анан бул улуттук деп өзү эле айтып тургандай, ушу улуттук салт санаабызды жоготпосок, ушул бизден кийинки муун болгон ушу балдарыбызга көрсөтүлүп, дайыма ушулар да унутта калып кетпесе деген, ушулар биле жүрсө деген деңгээлде өтүп атат да. Мынакей өздөрү эле мынакей формаларын айтыңыздар. Улуттук костюмдарыбыз, беш көкүл чачтарыбыз, жанатан бери жакшы нерселер айтылды, жана макал лакаптарыбыз, оюн зооктор улуттук, мондай тамак аштарыбыз, ушулардын баарын бизден кийинки мынакей муундарыбыз, балдарыбыз ушуларды биле жүрсө экен, унутта калбаса экен деген деңгээлде өтүп жатат. Дагы эмне дейбиз? Ушул улуттун улуулугу наркында ушул нарктуулугубузду, баалуулугубузду жоготпосок деген ишеничтебиз. Ошондой эле жалпы ушул колдоп, коштоп кеткен ата-энелерге дагы терең ыраазычылык, ата-энелер комитетине дагы. Анан албетте сөзсүз түрдө биздин эжейибиз Турсунай Жээнбековна, сизге чоң рахмат, ден соолукта болуңуз. Билим сапатыңыз дагы ушу балдарыбызга берген тарбияңыз ар дайым бийиктикте болсун. Сизге чоң рахмат, таазим. Чоң рахмат. Ушул убакыттан пайдаланып мен дагы ата-энелерге терең ыраазычылыгымды билдирем. Себеп дегенде жалгыздараак көчөт болбойт дейт. Бул дагы сиздердин колдооңуздар менен, бири-бирибизди түшүнүү менен ушундай иш-чаралар өтүп атат. Сиздерге дагы терең ыраазычылык. Ушул улуу журттун урпактары, келечек ээлери болгон жаш муундарга
Бүгүнкү күнү ата бабалардын башынан кечирген тарыхын жана каада салтын унутта калтырбай өткөрүп берүүбүз зарыл. Ушул тилекке жеткизген улуу жолубуз байсалдуу болсун. Ушуну менен улуттун улуулугун аркында деген темадагы кечебиз согуна чыкты. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Терең таазим. Кыргыз эли байыртадан уюткулуу улут болуп, улуу тарыхка, салт санжырага бай болуп, кылымдан кылымга канчалардан бери жоготпой, муундан муунга өткөрүп ушул күнгө чейин келе жатат. Мына ошол президентибиздин улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, уңгу жолу деген жарлыгынын алкагында улуттун улуулугунун аркында деген иш-чара уюштурулуп жатат. Бул иш-чарада улуттун улуттугун тааныткан өзгөчөлүктөрү жана ошондой эле кыргыз элинин каада салттары, кыргыздын тарыхы, кыргызды кыргыз кылган жана сыймыгы эсептелинет. Ушул улуу журттун урпактары, биздин келечек ээлерибиз болгон жаш муундарга ата бабаларыбыздын тарыхын, басып өткөн жолун жана ошондой эле салт санжырасын, үрп адаттарын өткөрүп берүү максатында ушул иш-чара уюштурулду. Ушул тилекке жеткизген улуу жолубуз байсалдуу болсун демекчи. Ушул менен окуучуларыма келечектери кең болуп, ар бири ушул улуттук баалуулуктарды, нарт насилди сактаган, тартиптүү, ыймандуу, акыл эстүү, бактылуу балдардан болушуна мен тилектешмин. Ушу балдарым да буюрса үмүтүм чоң. Келечекте эң мыкты деген кыргыздын мыкты уул кыздары чыгат деген ишеничтемин. Ушул балдарымдын ден соолуктары чың болсун, өмүрлөрү узун болсун, келечектери кең болуп, ар бир окуучум ата-энеси менен, бир туугандары менен бирге бактылуу балалыкта чоңоюшун каалайм. Бул үй бүлө бир өзүнчө бир кичинекей мамлекет. Үй бүлөдө качан тынчтык болгондо, жагымдуу маанай болгондо гана окуучуларга шарт түзүлүп, келечектеги кадамдарына ийгиликтер башталат демекчимин. Ал үчүн ошо кичинекей мамлекетибиз болгон окуучуларымдын үй бүлөлөрүнө, ата-эне бир туугандарына да ден соолук каалайм. Кыргыз элим ар дайым ушундай ынтымакта, биргеликте өнүгүп өсүүнүн жолунда болуп, өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулушуна мен тилектешмин.